Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Бишкекте балдарга кайрымдуулук операциясы жасалды. Бишкекте балдарга кайрымдуулук операциясы жасалганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Операциялар Кыргызстан менен Орусиянын дарыгерлеринин кызматташуусунун алкагында 16-19 декабрь аралыгында жасалган. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун бет жаак хирургиясы бөлүмүнүн 70 бейтабынын ичинен 14 бала тандалып алынган. Балдардын операциядан кийинки абалы жакшы, алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Туркиядагы жер титирөө Руслан Казакбаев элчилик тарабынан чогултулган акча каражаттарын тапшырды. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Руслан Казакбаев өлкөнүн апаат жана чукул абалдары башкаруу башкармалыгы башчысы Окай Мемиш менен жолугушту. Анын алкагында Туркиянын түштүк чыгышында 2023 жылдын февралында болгон жер титирөөдөн жапа чеккендерге материалдык жардам көрсөтүү максатында элчилик тарабынан демилгеленген кайрымдуулук акциясынын алкагында чогултулган акча каражаттарын тапшыруу азем өттү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Өз кезегинде башкармалыктын башчысы Окай Мемиш Кыргыз тарапка жер титирөөлөрдүн кесепеттерин жоюуда ыкчам жардам көрсөткөндүгү, тактап айтканда куткаруучулар тобун жана мобилдүү оорукананы жөнөткөндүгү, гуманитардык жана каржылык жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуда көрсөткөн жеке көңүл буруусу жана колдоосу үчүн ыраазычылык билдирген. Элчилик каржылык жардамды чогултууда активдүү колдоо көрсөткөндүгү үчүн бардыгына ыраазычылык билдирет. Чогулган бардык каражаттар Туркиянын апаат жана чукул абалдарды башкаруу башкармалыгынын эсебине которулду деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, ушул жылдын 6 февралында танга жуук Туркия жана Сириянын аймагында очогунда 7,8 балга жеткен катуу жер титирөө катталып, бир нече шаар кыйраган. Кийин жер титирөө дагы кайталанып, анын күчү очогунда 7,6 балга жеткен. Көп сандагы адамдар набыт болгон. Кыргыз жарандар үчүн Америкага визанын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга узартылат. Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси Бакыт Аманбаев 2024 жылдан баштап Америка Кошмо Штаты Кыргызстандын жарандарына берилген визанын мөөнөтүн 5 жылдан 10 жылга узартаарын айтты. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына маалымат жарыялады. Кудайым буйрса, жаңы жылдан кийин кыргыз атуулдарына берилүүчү Америка Кошмо Штатынын визасынын мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга көтөрүлөт. Ошондой эле кыргыз жарандардын визасы үчүн болгон төлөм акысы арзандайт, деди ал. Аманбаев визанын баасын $205 $185 арзандатууну сунуштаганын кошумчалады. Мындан сырткары жолугушууда мен 2 нерсени сунуштадым. Биринчиси, жүк ташуучу автоунаалардын айдоочуларын Кыргызстандан алып келип, сезондук иштерде иштетип, кайра Кыргызстанга жөнөтүү. Ошондой эле медайымдарды да Кыргызстандан алып келип, бул жакка анан артка жөнөтүү боюнча мыйзамдуу жол ачалы деп сунуштадым. Мунун бардыгы кошумча талкуулана турган болду деп белгиледи элчи. Коргоо министрлигиндеги командир жоокерлерди сатууга шектелүүдө. Аскер прокуратурасы Кой Таш айылында жайгашкан номер 7389 аскер бөлүгүнүн командирин колго түшүрдү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине ишенимдүү адамдар билдиришти. Агалайык командир томат чыгарган заводко 12 жоокерди мыйзамсыз ишке орноштурган деп шектелүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча жоокерлердин иштеген акысын командир өзү алып турган. Аскердик прокуратура текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин 166-беренеси адам сатуу боюнча иш козголгон. Аскер бөлүгүнүн командири жана завод кызматкери кармалды, дешти ишенимдүү адамдар.
Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу атайын эсепке 15,5 миллиард сом түштү. Акыркы 3 жылда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруунун эсебинен бюджет 15,5 миллиард сомго толукталды. Мындай маалыматты Каржы министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, мамлекетке келтирилген зыяндын ордуну ыктыярдуу же мажбурлап төлөп берүү түрүндөгү акча каражаттары укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын депозиттик эсептерине, ошондой эле Финансы министрлигинин депозиттик эсептерине которулуп эсепке алынат. 2020 жылы 2 миллиард 719 миллион сом, 2021 жылы 1 миллиард 915 миллион сом, 2022 жылы 4 миллиард 137 миллион сом жана 2023 жылы 6 миллиард 789 миллион сом түшкөн. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат, Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебизден Илхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мына дөмбөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ыхсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Элчи Улукбек Марипов Египетте мекендештер менен жолугушту. Кыргызстандын Египеттеги элчиси Улукбек Марипов Каир шаарында кыргызстандыктар менен жолугушту. Бул тууралуу элчиликтен билдиришти. Маалыматка ылайык, жолугушууда элчи учурда Египетте окуп иштеп жана жашап жаткан жарандарга Кыргызстанда социалдык экономикалык тармактагы көрүлүп жаткан чаралар, өзгөчө жаштарга жана билим берүүгө тийиштүү маселелер жөнүндө айтып берди. Жолугушуунун катышуучулары Тышкы иштер министрлигинин жана Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемелеринин чет жерде жүргөн кыргызстандыктардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо чөйрөсүндөгү тапшырмалары жөнүндө кенен маалымат алышкан. Мындан сырткары аларга Кыргыз-Египет мамилесинин учурдагы абалы жана элчиликтин иши тууралуу маалымат берилди. Алар Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө кандай учурда кандай маселелер менен кайрылса боло тургандыгын биле алышты деп айтылат маалыматта. Бийлик экс-президенттин инисинин 120 миллион доллары өлкөгө кайтарылганын билдирди. Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалды мыйзамсыз чыгарып кеткен 54 миллиард теңгеден ашык каражат өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу Казакстандын коррупцияга каршы кызматы кабарлады. Быйыл декабрь айында эле коррупцияга каршы күрөшүү кызматы Кайрат Сатыбалдынын жалпы суммасы 120 миллион АКШ долларын түзгөн акчалай каражатын кайтарды деп билдирди мекеменин басмасөз кызматы. Бул каражат мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн республикалык бюджетке
которулганы белгиленген. Мамлекетке акча кайтарылганы тууралуу кабар сот колониядагы Кайрат Сатыбалдыны шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуудан баш тартканы тууралуу маалымат тараган күндүн эртеси чыкты. Өткөн жылдын сентябрь айында Кайрат Сатыбалды шериктери менен бирге 40 миллиард теңгеге жакын акчаны уурдаган деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Ассаламу алейкум туугандар, биздин катталуучулар, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Биз жаңы турга, экинчи турга старт берип турабыз туугандар. 1 саат алдыңкы видеону көрүп, кечеги утуучуларды көрүп алсаңыздар болот. Азыр мен экинчи турдун приздери менен тааныштырып кетейин туугандар. Бул оюнда Nexia 1 койдум, дагы биринчидегидей. Ошонун өзү да свет 2006-жылкы 1.5 объемдуу коробкалары механика сонун машина туугандар. Утуп аласыздар, четкий машина. Анан бул главныйды анан тааныштырам туугандар, обзор менен чогуу. Биздин 3-чү машинабыз Nexia 2. Көрүп турасыздар, алча свет деп коет. 2010 болуш керек жылы. Коробкалары жакшы, мотору эч кандай проблема жок, таза, четкий машина. Буну дагы 1 билет алып, 2 билет алып утуп алсаңыздар болот. Бул оюнга жакшы машиналар койдум деп ойлойм туугандар. Себеби акчасы дагы башкача болот, айтам туугандар. Эми бул ортодогу машинаны 210, уялбай мактасам болот. Уялбай мактасам болот. Объему 3.2 туугандар. Объему 3.2, жылы 99, күчтүү машина 3.2, бензин, автомат туугандар. Өтө сонун машина, видео обзордон көрүп аласыздар. Буну дагы 1 билет, 2 билеттен утуп алсаңыздар болот. Кимдир бирөөгө пешенеңиздерге жазып турат туугандар. Анан бул оюнда бир өзгөчө призибиз бар. Ушул 4 телефонубуз бар. Мен азыр бир жакындатып көрсөтүп коеюн телефонду алып. Ушул телефон Galaxy A24. 2 жашыл светте, 2 кара светте. Либо жактан утсаңыз, доставкасын менен берип беребиз, таксиден тосуп аласыз. Ушул 4 телефонду кошуп койдук туугандар. Эми бул оюнга кантип катышам, кандай приз, нелер бар десеңиздер туугандар, бул оюн биринчи билеттин баасын айтып коеюн, 500 сом. 500 рубль болот туугандар. 500 рубль, 500 сом болот дагы 2983 билет болот туугандар. 2980 общий билеттин количествосы 500 сомго 500 рубльге 127 приз бар туугандар. 3 машина, 4 телефон. 127 призди 500 сомго 500 рубльге билет алып, ушул приздерди утуп алсаңыздар болот. Азыр главный мерсин призибиздин ички обзорун полный таанышып, общий машиналар менен тааныштырабыз туугандар. Билет алышка шашылыңыздар. Билет алыш описанияга номер жазып койдук. Российский номер +7 925 906 27 04 кылсаңыздар, ушул номерге Сбербанк уланган. Ушул номерде WhatsApp бар. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер тез эле барат. Кыргызстан үчүн ушул видеого Мбанк коюп койдук, аягы 87. Бирок Мбанктан момент чекти жөнөтүңүздөр. Bir күндөн кийин чек келсе билет барбайт, акчаңыздар да кайтпайт. Момент сразу чек жөнөтүңүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача жазып коюңуздар. Болду, ийгилик, барыңыздарга билет алып ушул биздин машиналарды утуп алыңыздар. Аселдин иши боюнча тергөө аяктаганы айтылды. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Асель Ногойбаеванын иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Индира Саутова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөгө чейинки көрсөтмөлөрдү текшерүү иштери калган. Мурда арага Асель Ногойбаева айыпталуучунун адвокаты келбей жатканына байланыштуу көрсөтмөлөрдү текшерүү 3 жол кийинкиге жылып калганын айткан. 20-сентябрда Бишкектин четиндеги Селекса айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн. Шектүү кармалуу факт боюнча кылмыш иши козголуп, Сокулук райондук соту шектүүнү 2 айга камаган. Үрөө учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн быйыл зордуктоо беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгону аныкталган. Мындай чечимге каршы апелляциялык арыз Чүй облустук сотуна каргашылуу окуя болгондон кийин гана 27-сентябрда чукул каралып, пробациялык жаза 8 жылдык абак мөөнөтүнө алмаштырылган. Судья Токтомаматов президенттин жарлыгы менен 1-ноябрда кызматтан алынган. Башкы прокуратура Ногойбаеванын апелляциялык арызын караган 3 судьяны жоопко тартуу боюнча соттордун тартип комиссиясына сунуш берген. Прокуратура апелляциялык арызды кароо мөөнөтү создукканын жүйө келтирген. Тартип комиссиясы 3 судьяга тең сөгүш берген. Тышкы иштер министри Өзбекстанга расмий сапар менен жөнөп кетти. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев өзбекстандык кесиптеши Бахтиер Саидовдун чакыруусу менен Өзбекстанга расмий сапар менен жөнөп кетти. Бул тууралуу аталган министрликтен билдиришти. Сапардын жүрүшүндө Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги башчыларынын эки тараптуу расмий жолугушуулары өтөт. Андан тышкары Кулбаев бийик жана жогорку деңгээлдердеги кыргыз-өзбек макулдашуулардын ишке ашуунун илгерилетүү максатында тышкы иштер министрликтер аралык консультацияларга катышат. Сапардын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу пландалууда. Министр ошондой эле Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына жана Азалкар жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган салтанаттуу маданий гуманитардык иш-чараларга катышмакчы.
Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылды. Транспорт министрлиги айдоочуларга кайрылып, Төө ашуу, Ала бел, Көк бел, Өтмөк, Долон, Чапчыма, Сөөк жана башка ашуу участоктарына баруучулар жайкы дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып, жанында чынжырчалары болуусу керектигин эскертти. Министрликтен белгилешкендей, жолдордун тоолуу тилкелеринде тыгын пайда болгон учурлар каршы тилкеге чыкпоо жана кардан тазалоо жана ириттүү материалдарды чачуу менен алектенген атайын техниканын кыймылына тоскоолдук кылбоо зарыл. Синоптиктердин маалыматына ылайык 20 декабрда күндүз Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жайт. Чүй, Талас Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлерине туман түшмөкчү. Жолдор тоңуп тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык-Көл акваториясында секундасына 15-20 метрге жетет. Жапаров Европарламенттин делегациясы менен жолукту. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан Европа биримдиги парламенттер аралык комитетинин тең төрагасы депутат Томас Здеховский баштаган Европарламенттин депутаттары менен жолугушту. Жолугушууга ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары Лейла Лурова менен Гүлшар Кангултаева, Кыргыз Республикасынын Европа биримдиктеги туруктуу өкүлү Айдит Эркин жана Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Мерилин Йозефсон катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы депутат Кыргызстан Европа биримдиги парламенттик кызматташтык комитетинин 16-жыйынын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Быйылкы Европарламент менен болгон байланыштардын тыгыздыгы бизди кубандырат. Парламенттер аралык кызматташтык боюнча комитеттин Бишкекте өткөрүлгөн кезектеги жыйынтыгы биздин Европа биримдиги менен салттуу достук жана өнөктөштүк мамилелерибизди мындан ары дагы чыңдоого кызмат кылат деп ишенем. Биз Европа биримдиги менен эки тараптуу жана аймактар аралык көп кырдуу кызматташтыкты мындан ары дагы өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө ниеттенип, бул биз үчүн маанилүү, деди ал. Акылбек Жапаров үстүбүздөгү жылдын июль айынын башында Чолпон Ата шаарында өткөрүлгөн Борбор Азия жана Евро биримдиги өлкөлөрүнүн лидерлеринин жолугушуусунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал бүткүл дүйнөлүк экономиканын жана эки региондун ортосундагы мамилелердин мындан аркы өнүгүшүнө олуттуу түрткү берди. Чолпон Атадагы саммиттин жыйынтыгында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Евро биримдиктин лидерлеринин тапшырмасы боюнча орто мөөнөттүү мезгилге көп пландуу аймактар аралык кызматташуунун негизги багыттарын чагылдырган кызматташтыкты тереңдетүү боюнча жол картасы иштелип чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы алдыдагы 5 жылдыкта Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктары тууралуу айтып берген. Ал белгилегендей, өлкө гидроэнергетикалык ресурстарга бай, күн жана шамал электр станцияларын курууга мүмкүнчүлүк жогору экени, аларды өнүктүрүү экологиялык жактан таза электр энергиясын өндүрүүгө гана салым кошпостон, климаттын өзгөрүшүнүн таасирин азайтат. Экономиканын дагы бир маанилүү тармагы сейрек кездешүүчү металлдарды казып алуу. Кыргыз Республикасында Европа өлкөлөрүн кызыктырган 17 маанилүү металл бар. Алардын 10-у чоң өлчөмдө. Ушуга байланыштуу мен сиздер аркылуу сиздердин мамлекеттердин инвесторлорун жана каржы институттарын энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу боюнча долбоорлорду жана башка жашыл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кызматташууга чакырам, деди Акылбек Жапаров. Өз кезегинде Кыргызстан Европа биримдиги парламенттер аралык комитетинин тең төрагасы Европарламенттин депутаты Томас Здеховский меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, өлкөнүн жарандык коомду өнүктүрүүдө, эркиндиктерди жана мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылууда, экономикалык жана санаптештирүү реформаларын жүргүзүүдөгү ийгиликтерин белгиледи. Ал Кыргыз Республикасы Европа биримдигинин маанилүү өнөктөшү экенин белгилеп, эки тараптуу мамилелерди мындан ары дагы бекемдөөгө жана тереңдетүүгө умтулаарын билдирди. Чүйдө 23 жаштагы жигит окуучунун телефонун тартып алууга шектелүүдө. Чүйдө окуучунун телефонун тартып алууга шектелген кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 9-июнда Жайыл райондук ички иштер башкы башкармалыгына жаран кайрылып, анын 2008-жылы туулган уулунун iPhone 10X телефонун тартып алган жаранга чара көрүүнү суранган. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, 2000-жылы шектүү кармалган. Тергөө уланууда.